Бийликтин үчүнчү бутагы болуп сот бийлиги эсептелет. Соттордун эң негизги максаты сот адилеттигин ишке ашыруу. Же болбосо кылмыш жасаган адамдардын ишин карап, аны күнөөлүү же күнөөлүү эмес деп таап, эгер күнөөсү бар болсо, жаза чектей турган орган сот гана болуп эсептелет. Кыргыз Республикасындагы сот системасы башка бийликтерге көз каранды болбой, сот адилеттигин Конституцияга жана мыйзамдарга гана таянып ишке ашыруу үчүн бир кыйла кепилдик каралган. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 79 статьясынын 4-пункту судьянын Конституцияга жана мыйзамга баш ийерин, судья кол тийбес укугунан пайдаланаарын жана өз статусуна ылайык анын көз карандысыздыгы, социалдык, материалдык жана башка кепилдиктер менен камсыз кылынаарын бекиткен. Сот системасынын кызматкеринин конституциялык негиздерди өнүктүрүүгө, мыйзамдуулукту, жеке адамдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргонуу камсыз кылууда олуттуу салымдарын эске алуу менен, ошондой эле Кыргыз Республикасында соттордун кадыр баркын жана ишкердик таасирлерин жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтү 2004-жылдын 26-майында токтом кабыл алып, 5-март жыл сайын майрамдала турган Кыргыз Республикасынын сот системасы кызматкерлеринин күнү болуп белгиленген. Ош облустук сотунун 2020-жылдын жыйынтыгына карата түзүлгөн иш планга ылайык Ош облусунун жергиликтүү сотторунун судьялары тарабынан каралган иштердин жыйынтыгы 12-февраль күнү Ош облустук сотунун жыйындар залында өткөрүлдү. Кеңешмеде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайым милдетин аткаруучу Нургүл Бакированын, төрайымдын орун басарлары Нургүл Асанованын, Айнаш Токобаеванын жана сот департаментинин директору Урмат Кожомбердиевдин катышуусунда видеоконференция байланыш аркылуу өткөрүлүп, жергиликтүү соттордун 2020-жылдын ишмердүүлүгүнүн жыйынтыгын чыгарышты. Буга Ош облустук сотунун төрагасы Алмазбек Абдылдаев, орун басарлары, облустук сотунун судьялары жана биринчи инстанция соттордун төрагалары, судьялары жана сот департаментинин Ош облустук башкармалыгынын башчысы катышты. 2020-жылдын эсебинен Ош областынын жергиликтүү соттору тарабынан 21.826 иш каралган экен. Анын ичинен 1671 экинчи инстанцияга даттанылыптыр. Бул деген 7% түзөт экен. Демек 93% каралган иштер даттанылган эмес. Мында бир кандайдыр бир жетишкендик катары бааласак болот. Ош облустук сотунун соттук коллегияларынын төрагасынын орун басарлары 2020-жылдын ишмердүүлүгүн 2019-жылга салыштырып, судьялар тарабынан сот адилеттигин ишке ашыруунун сапатын көрсөткүчтөрү тууралуу жана саны боюнча маалыматтарды өз баяндамаларында айтып өтүштү. Ош шаардык жана райондук сотторунун судьялары тарабынан каралган жазык иштери жана жоруктар жөнүндө облустук соттун төрагасынын орун басары, жазык иштери жана жоруктар жөнүндө иштери боюнча соттук коллегиясынын төрагасы Жобонов Койчубек төмөнкүлөргө токтолду. 2020-жылдын жыйынтыгына караганда жазык иштери боюнча 609.995 сом аныкталып, анын ичинен тергөө мезгилинде 69.621 сом өндүрүлгөн. Сот тарабынан 108.667.817 сом өндүрүлгөн. Ал эми 331.705.982 сом өндүрүлбөй калган, кийинки калдык болуп калган. Ал эми 2019-жылдын жыйынтыгына караганда жазык иштери боюнча 943.437.000 аныкталып, анын ичинен тергөө мезгилинде 22.317 сом өндүрүлгөн. Сот тарабынан 893.633.580 сом өндүрүлгөн. Ал эми 27.485.760 сом өндүрүлбөй кийинки калдык болуп калган. Жазык иштер боюнча Ош облусунун жергиликтүү соттор тарабынан 1493 жазык иш, 787 жоруктар жөнүндө иштер, 6333 соттук материалдар каралып, ал эми областтык сотко апелляциялык жана кассациялык тартипте даттануу менен 267 жазык иш, 81 жоруктар жөнүндө иштер жана 268 соттук материалдар каралган. Ош шаардык жана райондук сотторунун судьялары тарабынан каралган жарандык жана экономикалык иштер жөнүндө Ош облустук сотунун төрагасынын орун басары Мадмарова Элнара төмөндөгү маалыматтарга токтолду. Ош областы боюнча соттор тарабынан 12.000 жарандык иш каралып туруп, ошол 12.000 жарандык иштер боюнча Ош облустук сотунун апелляциялык тартипте 5% эле жарандык иштер даттанылып туруп келген. Алар ошо даттанылган 5%-ын ичинен дагы
биринчи инстанциядагы соттун иштери 60%га чейин күчүндө калган. 40% чечимдери баары бузулган. Эми бузулган негизги шарттары бул жака келгенде ажырашуулар жарашып калышат, карыз алгандар кайра кайтарып калышат, ошондой дагы башка жагдайлар менен турмуштун өзүнүн шартына жараша бул жака келгенде көп жагдайлар өзгөрүп калат. Жарандык жана экономикалык иштер боюнча 2020 жылы жергиликтүү соттор тарабынан 11979 жарандык иш жана 1053 соттук материалдар каралып, ал эми облустук сотко апелляциялык тартипте даттануу менен 633 иш каралган. Бул даттанылган иштер биринчи инстанцияда каралган иштердин 5,28%-ын түзөт. Апелляциялык инстанция тарабынан 373 соттук актылар күчүндө калтырылган. Бул жалпы даттанылган соттук актылардын 59,3%-ын түздү. Ал эми 218 соттук актылар бузулган. Ал даттанылган иштердин 34%-ын түзүп, ал эми 42 соттук акты өзгөртүлгөн. Бул болсо 6,14%-ды түздү. Ош облусунун административдик сотунун судьялары тарабынан каралган административдик иштер боюнча 2020 жылы 1212 административдик, экономикалык иштер, 104 соттук материалдар, 301 экономикалык иштер жана 31 экономикалык соттук материалдар каралып, ал эми апелляциялык инстанцияда 422 иш каралган. Ошондой эле кеңешменин жүрүшүндө сот департаментинин Ош облустук башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Байкишиев биринчи инстанция сотторунун чечимдери боюнча аткаруу барактарынын аткарылышын, ошондой эле Ош облусунун жергиликтүү соттордун материалдык жана техникалык абалы боюнча маалымат берди. Мындан сырткары кеңешмеде Ош облусунун шаардык жана райондук жана административдик соттун төрагаларына сөз берилип, өз ишмердүүлүктөрү боюнча айтып беришти. Эки иш даттанып Эки миң жыйырманчы жылдын эң төмөн көрсөткүч көрсөткөн Чоң Ала районунун соту болду. Буга себеп катары соттун төрагасы жалгыз иш алып баргандыктан жана эң тоолуу аймактыгын эске алып, мындан ары иш аракетин күчөтүп, бул жылы жакшы жетишкендиктерге аракет кылуусун жогорку соттун төрайымынын милдетин аткаруучусу Нургүл Бакирова баса белгилеп кетти. Ал эми 2020 жылдын эң мыкты жогорку көрсөткүч Каракулжа райондук сот аткарыптыр. Ал райондун төрагасы милдетин аткаруучу Бекташев Нурпайиске мындан аркы иштерине ийгиликтерди каалап, дагы да талыкпай так ишенимдүү иштей берүүсүн айтып кетишти. Кеңешмеде Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымынын милдетин аткаруучу Нургүл Бакирова Өзгөн райондук сотунун төрагасы Шаматов уланга өзгөчө басым жасап, Өзгөн районунун сотунун имаратынын интернет желесине чыгып кеткен видеосун айтып, мындан ары эски болсо да Өзгөн районунун сотунун имаратын таза кармап, актап, сырдап, элдин ишенимине чыкпоого жана сот деген талапка жооп берүүгө чакырды. Ош облусунун административдик сотунун төрагасы Досалиев Акылбек санариптештирүү боюнча оюн төмөндөгүчө билдирди. Автоматташтырылган маалымат системасына толугу менен кошулуп, толук кандуу иштеп келип атабыз. Бул тутум сотко келип түшкөн иштер автоматтык түрдө киргизилет. Аталган иштин жакшы жактары судьялар төрага тарабынан эч кандай кийгилишсиз аталган иштер система аркылуу бөлүнөт да. Мындан сырткары соттордун иш жүктөмү тең бөлүнөт. Тактап айтканда, аталган иштердин көлөмүнө, кыйындыгына, каралып бүткөндүгүнө жараша тең бөлүнгөнгө мүмкүнчүлүк жаратат да. 2020 жылга дагы өзүнүн иш планын бекиттик. Эң негизгиден сапаттуу мындан ары да жогорулатууга өзүбүз карманып атабыз. Анан ушу
эң бир көйгөйлүү маселе ушу элдердин бузулган укуктарын коргоону. Кантип коргойбуз биз? Иштерди карап, сот адилеттигин ошонун негизинде коркуп беребиз. Анан албетте жергиликтүү бийлик менен чогуу чаран иш алып барабыз. Аксакалдар сотторуна аларга дагы көңүл буруп, практикалык жардамдар көрсөтүп, жерине барып чыгуу менен иштери менен таанышып, методикалык жардам беребиз. Анан ушул ар бир судьяга өздөрүнө дагы ушул шарттарды түзгөнгө ушул жетекчи катары өзүмдүн аракеттерин жасайм. Ош облустук соттун төрагасы Алмазбек Абдылдаев кеңешмени жыйынтыктап жатып, Ош облустук соттун жергиликтүү соттор тарабынан 2020 жыл ичинде баардык болуп 21826 иш каралып, анын ичинен 1671 иш экинчи инстанцияда даттанылып, тактап айтканда 7% соттук актылар даттанылганын айтып, 93% соттук актыларга даттануу түшпөгөнүн, сотко болгон ишеним чоң экенин билдирди. Мында сырткары судьяларды жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү коомчулук менен бирге иш алып барып, соттук талаш-тартыштардын алдын алууга, сот адилеттигин ишке ашырууда бирдей тажрыйбага жетишүүгө, элдин сот тутумуна болгон ишенимин жогорулатууга багытталган жана башка маанилүү маселелерге токтолду. Кеңешменин ишине онлайн катышкан Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы милдетин аткаруучу Нургул Бакирова Ош облусунун судьялары мындан ары да сот адилеттигин жүргүзүүдө ийгиликтерди каалап, ар бир сотто иштеген кызматкер өзүн алып жүргөн жүрүм тутумунан баштап жасаган жумуштарына чейин элдин назарында экенин айтып, элдин сот тутумдарына болгон ишенимдерин жоготпоого чакырды.